Жоғымды іздем жаңырдан, жаңырым жаңы табылғам, ырдабай қалсам бір апта, қуған сыйт бір тағымнан деп, ардақты телегөршілер. Сіздер адаттағыдай 7-ші каналдағы Талант Топылар телепрограммасын көріп жатасыздар. Бүгін да біздің студияға жарқырата қонақтарымыз келіп орын алуда. Өзіңіздер білімде, мұнашыл біздің 7-ші каналдағы Талант Топылар телепрограммасы жай айларында республиканың бардық айыл шарларында талант топылардың өнерін, талантын тартылап, жалпы жұртқа көрсеткенбіз. Ем қайырда мұнашыл күз мезгілінде біз сезонды açып, студиябызға қадірлі қонақтарымызды, қадірлі меймандарды шақырып жатқан чағыбыз. Андықтан сіздерде де талант болса, өнер болса, біздің студияға келіп, өз өнер, таланттарыңыздарды тартылып алсаңыздар болады. Ал эми бүгін 1 саат бойы бізменен бірге болыңыздар. Апалардың айтқаны ақыл, кеви кеңеш деп келеміз. Ардайым бейшінен тамын алдында дегендей, апаларымыз студияға келіп, студияны жарқырата өзіне бір жағымды шығармаларын атқарып, анымен қатарлы өзінің шығармашылықта, үйде, бала чақан арасында қандай жаңылықтары бар, барын айтып, студияда барлашып кеңешеміз. Бүгін де біздің студиябызға алыстан аты артып, қадірлі мейманымыз келіп отырады. Бүгін студияның қонағы ким қайсыл қонақ келді десеңіздер, бүгін студияға Алабуқа районынан Нұрзаман апалар тобының жетекчisi Султанова Гүлбадат апа келді. Саламатсыз бі, Гүлбадат апа? Мана жақсы бі? Саламатшылық келіп қалдық Алабуқа районынан. Манайыңыз жақсы? Жақсы. Бүгін Гүлбадат апауыз тобы менен келген жоқ. Топтың атына, Нұрзаман тобының атына өзі келді. Жана ошондой эле мен ушул эфирден сырткарда сүйлөшкөндө айтып калды. Менин атам акын болчу, ыр жазчы. Жана бүгүн ушул атамдын ырларын окуу үчүн анын небереси келди деп. Бүгүн ушул эжебиздин кызы Балаева Жасмина дагы биздин студиябыздын кадырлуу коногу. Кош кел, Жасмина. Саламатсыздарбы. Мына бүгүн ошол Гүлбадат апабыз менен кененирээк баарлашабыз. Алардын жаңылыктарын угабыз. Качан келдиңиз шаарга? Кандай келип алдыңыз? Ошол боюнча айтып, анан жалпы биздин көрүүчүлөр менен бир амандашып саламдашсаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу 7-ші каналдын сүйүүчүлөрү, урматтуу айымдар, таланттуу апалар. Барыңыздарга ушу Алабука районунун Нурзаман апалар тобунун атынан жалындуу салам айтамын. Бул убакка чейин дагы жазкы убакта бир келип кеткенсиздер. Анда эми баягы топ менен, апалар менен келдиңиз. Апалар кандай жүрөт? Эмне деп башталат? Апалар жакшы. Бүгүн эмнеге келген жок? Даярданышып атат. Азыр ошо неме Өзбекстандан, Тажикстандан делегаттар келет экен. Ошого даярданышып атат. Ошо Алабука маданият үйүндө чоң ыр күйлөр болот. Ошого даярданышып атат. Ошон үчүн мен өзүм жалгыз эле келип калдым. Себеби Султан Өмүркул атамдын ырларын кичине сиздерге жарыялап коеюн деп. Жакшы, бүгүн ошол жалаң эле ыр укпастан ошол Гүлбадат эжекебиздин атасы Өмүркул Султанов агайыбыздын дагы жашынакай өзүнүн ырларын угабыз. Аны мынакей биздин небереси окуп берет. Дегенде Гүлбадат апа, ушул атаңыз жөнүндө айтсаңыз, Султанов Өмүркул атам китеп чыгарды деп калдыңыз. Бул атаңыз канча жаштан баштап ушул акындыкка аттанып, ыр чыгарып, китеп чыгарып? Атам Султан Өмүркул 1932-жылы Алабука районунун Сартал айылында туулган. Анан ошо Кетей дыйкан үй бүлөсүндө эле туулган, Алабука тоо арасында туулган. Анан ошо 6-7 жашынан баштап эле 11-класска чейин ата энеси багып чоңойткон. 19-20 жаштарында окууга барып, Ош педагогикалык институтун бүткөн. Тил адабиятчы болгон. Андан кийин ошону бүткөндөн кийин ошол убактарда эле ыр жазып жүргөн да. Анан 2 китеби жарыкка чыккан, армияга барган, ортодо Германияда служба кылган, военный авиация боюнча. Андан кийин ырларын, көп ырларын жазып, бизге калтырган, себеби ал китеби чыкпай калган. Атам ооруп калган. 49 жашында көзү өтүп кеткендиги үчүн анан биз азыр бул китепти чыгарганыбызга бир 5 жыл болуп калды. Ырларын толуктап ушу Бишкекке келип чыгардык атамдын сонун ырларын. Атам экен жөнүндө ырлар бар, Кыргызстан жөнүндө, элим, жерим, бардык ырларды толук камтылган, жазган. Атам акын болгон. Анан редакцияда редактор болуп иштеген, Эмгек даңкы газетанын редактор болуп иштеген. Андан башка райком комсомолдо катчы да болуп иштеген. Анан акыркы жылдарда мектепте тил адабияттан окуучуларга сабак берген. Ошон үчүн мен ошо атамдын китебин, ошо кыргыз элиме ырларын жарыялап коюуну туура таптым. Мына бизди Түз эфир 7-ші канал дайым биз менен кызматташат. Биз ыраазычылык билдиребиз, сүйүнөбүз ошо каналга келгенде.
ошо атамдын ырларын сиздерге окуп беребиз. Жакшы. Мынакей атам деп калдыңыз. Баягы атам өлсүн, атамды көргөн өлбөсүн деген бир жакшы сөз бар. Азыркы убакта ошол атаңыз жөнүндө анын достору, анын жакындары кандай жакшы сөздөрдү айтат? Ошо атамдын китеби чыккандан кийин китебин ошо бергенбиз, баарына бир 200 адам ресторанга чакырып, азыр ошо атамы эскерип окушуп, китептерин, ырларын окушуп, дайым ошо атамы достору, классташтары эскерип турат. Анан биз дагы ошо ырларын мектепте студенттер, окуучулар алышып, колдонушат, ырларынчы керек болот да. Ошон үчүн атамдын жакшы ырлары көп жазылган. Ошо мекен жөнүндө, Кыргызстан жөнүндө, анан кыздар, балдар, жаштар жөнүндө да бардык темада жазылган китептери. Мен ошо атамдын китептери менен дайым сыймыктанып жүрөм. Жакшы, анан атаңыз көзү өтүп кеткенден кийин жарык көрдү бул китептер, ага чейин баягы кагаз бетине түшүрүп, атаңыз баягы китеп кылып чыгарган эмес экен да, тирүү кезинде. Чыгара албай калган, ооруп калган, анан 49 жашында көзү өтүп кеткен. Азыр тирүү болсо 97 жашта болмок. Жашы өтүп кетиптир. Бирок ошонсо дагы мынакей ардактуу көрүүчүлөр, артында бир из калтырып, өзүнүн бир жакшы калемине таандык ырлар жыйнагын чыгарып өткөн. Азыр эми алдыда мына ошол Өмүр Кулагайдын ырларындагы угабыз. Ага чейин эми бүгүн Алабукадан келгенден кийин Нурзаман тобунун жетекчиси Гүлбадат апа кандай ырды айтып болду экен деп биздин көрүүчүлөр да суктанып жаткан болуш керек. Ошондуктан жалпы биздин көрүүчүлөр менен бир жагымдуу музыка угалык. Андан кийин биз эфирибизди алдыга карай улантабыз. Жалқарайм мен дақылы чайып, іштегі сырды айта албай, жүрөсүң айтчы ким дайып. Іштегі сырды айта албай, жүрөсүң айтчы ким дайып. Өзүңдү жакшы Özgöçö sүйүп жүрөмүн, өт болу өмүр өтсө да, сүттөн аксага тилегим. Өт болу өмүр өтсө да, сүттөн аксага тилегим. Ойлорум сени саматап, жыл өткөн сайын жылт этип, жаштыгым өтүп баратат. Жыл өткөн сайын жылт этип, жаштыгым өтүп баратат. Айтырбай билип сырларын, ардактап жаштык ырларын, алакты кылбай көп эле, аясаң боло жыргалым. Алакты кылбай көп эле, аясаң боло жыргалым. Алакты кылбай көп эле, аясаң боло жыргалым. Ардактуу көрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй Гүлбадат апабыз бир жакшы чыгармалар менен бүгүн атайын Борбор калаага келип, ушул Нурзаман тобунун атынан биздин Талант топлор телепрограммасына катышып өз өнөрүн тартуулап жаткан чагы, ал эми анын жанында анын кызы Жасмина да келип отурат. Жасмина, саламатсыңбы? Саламатсызбы? Маанайың жакшы? Жакшы, Бүгүн мынакей атамдын ырларын окуп берейин, Таятамдын деп келип отурасың. Таятаңды сен көрбөй калдың. Бирок Таятаң жөнүндө кандай жакшы сөздөрдү угасың? Эмне деп айтышат?
Үйдөгүлөр сүйлөшүп калабы таятаң жөнүндө? Сүйлөшөт. Аябай сыймыктанам таятам ушундай жазуучу болгонуна. Мен өзүм мектепте окуп жүргөндө дагы китепканага барганда көптөгөн китептер бар болчу да. Китепканадан дагы башка окуучулар алып китептерин окуп жүргөндө мен ушунчалык сыймыктангам. Таятамдын китеби да. Ооба. Үйдө дагы аябай мындай мүнөзү жакшы болгон деп мындай сыймыктанып үйдө айтышат да эжемдер. Анан кийин биз дагы көрүп сыймыктанып ушундай китептерди жазган экен деп аябай сыймыктанабыз. Жакшы. Аба эми библиотека деп коебуз, китепканага барсаң таятаңдын китептери турса, өзгөчө бир эми окуп жүргөн кезде классташтарга мактанып, досторго мактанып, менин таятамдын китеби, таятам ушундай ыр жазган деп. Азыр карап отурсам, мына Гүлбатат апа таятаңга окшош экен, апаң. Анан эми аккан артынан согат да. Анан эми Гүлбатат эже ыр жазбаса дагы бирок ошол өнөргө жакын болуп ырдап калган да. Анан сенде кандай өнөр бар? Ыр жазасыңбы? Жок, мен ыр жазбайм. Жөн эле. Талант барбы кичине? Ырдап коюп, же сүрөт тартып, же бийлеп коюп? Бийге кызыгам. Жок, бирок ырдай албайм. Бийге кызыгып, убагында балетке баргым келет болчу. Бирок бара албадым. Барган жоксуң. Бирок конкурстарга, бийлерге, окуу жайда окуп жүргөндө дагы конкурстарга, бийлерге катышат болчумун. Жакшы, азыр мындай кылалы, жалпы биздин көрүүчүлөргө мына ушул таятаңдын бир ырынан окуп бер. Кайсыл чыгармасын окуп бересиң? Мен бүгүн Кеңешим деген чыгармасын окуп бергим келип атат. Кеңешим. Айтарым ушул жаштарга, жалган сөз айтып мактанба, айтышат жигит экен деп, эмгегиң элге жакканда. Көпчүлүк элиң сыңдаса, кабыл ал туура сыңдарын, улууга урмат көрсөтүп, кичүүнү дайым сыйлагын дейт. Айбайли азамат. Экеле саптуу бул, Ооба. Эки сабыр экен, Негизи Гүлбатат апа, айтып калдыңыз, Кыргызстан боюнча мекен жөнүндө жаштарга, ошол эле балдарга, кыздарга деп калдыңыз, Азыр бир китепте канча барактан турат? Канча ыр бар? Китепте көп 50ден ашык. Бир китепте 50дөн. Мунун баарын эми ошол убакта ким сактап турган буларды? Үйдө апам сактап турган, апам. Апаңыз, Неме парактарга жазылган боюнча калган да. Анан кийин аны ошо мыногу Бишкекте жашаган Султанова Акмөр деген сиңдим бар. Ошол толуктап алып келип чыгарды. Ошо 5 жыл болуп калды чыгарганына. Ал эми бул урсаптар бул жака келгенде аны текшериш керек. Кандай баа беришти ошол? Баардыгы эле башка акындар жакшы жазылган деп тез эле чыгарып берди китепти. 500 дана китеп чыгарды, анан неме ресторанга барып 200 данасын неме келген конокторго таркатканбыз, анан 100-150 данасын библиотекаларга бекер таркатканбыз. Бул азыр атаңыздын китептери Ала Букадагы эле китепканаларда барбы же Кыргызстандын бардык китепканаларында тапса болобу? Ала Букада эле бар болуш керек. Ала Букада эле. Атайымдай сатыкка чыгарган жоксуздар? Жок, чыгарбадык. Чыгарууну ойлондуңуздарбы? Ушул мүмкүн атабыздын ырларында сүйүү окуйт болуш керек. Эми азыркы убакта жаштар китепке көбүрөөк кызыгып калды да. Мына ушул 1 жылдан бери мен көп көрөм. Китепканаларга барсаң, ошол эле китеп саткан дүкөндөргө барсаң, китеп алган жаштардын саны көп. Анан мүмкүн издеп да калса, каяктан табат? Ала Букадан барышыбыз керек экен да. Ала Букага барып, атайын китеп алат экенбиз. Анан ушул ырлардан оон жаралган ырлар барбы? Оон ырлары? Ошо өткөндө эфирде биз келгенде ошо атамын Алапкам деген ыры бар. Ошо Алапкам деген ырга неме музыканттар музыка чыгарган. Академия мен да ырдалган, анан эстрадада дагы ырдаган. Ошо эстрадада бир жаш бала оон чыгарганда сонун чыккан. Ошондо ырдап кеткенбиз. Эми Куда каласа дагы ошо группа менен ошо Алапкам деген атамдын ырын дайым калтырбай алып жүрөбүз. Эртең жаңы жылга жакын дагы группа менен ырдап чыгабыз. Алапкам деген ыры. Алапкам деген ырга оон жараткан экен. Оонду ким жаратты? Атамбек Станбеков деген академионду. Өзүңүздөрдүн айылдан? Өзүбүздүн айылдан. Азыр пенсияда, неме маданият үйүндө Алапкада иштеген Атамбек Станбеков деген ошо музыкант. Жакшы. Мына ошол китеп жөнүндө сүйлөштүк, дагы алдыда ырларды окуп беребиз. Эми өзүңүздөрдүн чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болуп атат? Апалар кандай жүрөт? Кандай ырларды жаздырып атасыздар? Кандай формаларды тиктирип атасыздар? Азыр менин группамда ошо 7 адамбыз. Бардыгыбыз дагы бирден неме тиктирдик. Анан формаларды тиктирдик. Ырларыбыз болсо 2ден 3дөн ырдап дуэт ырларды
жастырып даярдап койдук. Кудай кааласа даярдыларыбыз. Андан кийин ошо музыканттарга деле рахмат айтам. Ошо эми эртең ошо Тажикстан, Өзбекстандан делегациялар келет экен, ошого дагы ошо даяр ырларыбызды аткарып беребиз. Анан музыканттарыбыз деле бар, аккордеон деле ырдайбыз, себеби ырларыбыз даяр. Кыздар өздөрү ар бири экиден ыр даярдап койгонбуз, жаздык, ырдадык. Ырларыбыз даяр, формабыз деле даяр. Анан мен ошо өзүбүздүн айыл өкмөттү иштеген Өскөнбай Гүлнар эжекеге рахмат айтам. Анан Азимов Абдибайит Алапка өкмөт башчысы, ошондой эле каржы немесинде иштеген балабыз Нурбек. Ошол балдарга чоң рахмат айтам, себеби бизди ар бир неме чогулуш болгондо чакырып, бизди сыйлап, кече карылар күнүндө да чакырды, анда да концерт бердик. Бизди дайым сыйлап келет, неме дипломдорду берет. Анан ошондой баракчалардан көп алабыз, рахмат алабыз. Мен ушул айыл өкмөттөгүлөргө терең ыраазычылык айтам. Дайым ушу таланттуу апаларды колдоп келет. Жакшы. Мына ошол баягы өзүн сыйлайт дейт. Эми сиздерге окшогон таланттуулар айылдан чыгып атса, райондон чыгып атса, ошол бир бардык бир маданий иш-чараларга, концерттерде айыл өкмөттүн атынан, ошол райондун атынан бардык жерде ырдап атсаңыз, анан сиздерди колдогондо кимди колдойт, Мына ошондой апаларыбызды колдогон жалпы биздин Гүлбатат апа айткандай, жалпы жетекчилерге ыраазычылык билдиребиз. Бейишинен таман алдында дейт. Ошол ар дайым апаларыбызды колдоп, ак батасын алып жүрө берсин дейли. Гүлбатат эже, келиңиз эми өзүңүз да бир окуп бербейсизби? Атаңыздын кайсы ырын сүйүп көбүрөөк окуйсуз? Алабука жөнүндө легенда. Ар ким көрсө Алабука аймагын, адырларын, андан аркы жайларын, ай чүрөгү канекей сайгандай, ар кыл түстө түгүн көрөт сайманын. Лала гүлүн, мал киндиктүү жерлерин, леп-леп учуп эркин жүргөн желдерин, легенданын сөз кылалы анда биз, легендарлуу атын турмуш бергенин. Алабука кызыйт окшойт өрт жагы, ал мен эмес кызыктырган канчаны, андай болсо кылымдарды карытып, айтып жүргөн ала тоонун жаштары. Айбали, мынакей Алабука жөнүндө бир жакшы ыр сабак экен. Ар бир китепте 50дөн баягы ыр саптар болгондо 100 ыр жаратып кеткен экен да атаңыз, Ошонун баарын калем сыязын кургатпай жашына калып, бир китеп бетине түшүрүп койгон балдарына дагы, кыздарына да ыраазычылык айтыш керек. Себеп дегенде бул нерсе ар бир адамдын колунан келе бербейт да. Мүмкүн сиздер аракет кылбасаңыздар бул ырлар бир жерлерде жок болуп кетиши мүмкүн. Баягы таппай калышыңыздар мүмкүн да. Бул өмүр бою мынакей китеп чыгарып коюп турсаңар, 500 нускада чыгарып деп жатасыз. 500 адамдын үйүндө азыр ушул китеп турат экен да. 500 адам ушул китепти окуйт экен. Ушунун ичинен мүмкүн өзүнө керектүү жакшы бир ыр саптарды алышкандар болуш керек, пайдалангандар бар, акындар, жаштар. Анан мынакей Жасминге окшогон кызыңыз дагы мына бүгүн ошол Таятаздын бир жакшы чыгармаларын аткарып берип жатпайбы? Жасмина, келем, сен дагы бир ыр окуп берем Таятаң ырларынан. Дагы бир карындаш деген ырын окуп берип коеюн. Мен өзүмдү жандай көрсөң карындаш, так ошондой менин учкул кыялым. Мен да билем атаңдын тарбиясы, ошол үчүн жүрөгүңө сыямын. Талайымды кандай сезсең карындаш, так ошондой талбайсызсаң талайым. Кан сиңишкен деп коесуң айылдаш, ошон үчүн жылыныңа жалынамын. Жалыныңа жалынамын деген жакшы саптар экен. Мындай карасак мазмундуу. Эми азыр баягы айтып коелу, акын көп, Керк акындардын ыр саптары бири-бирине уюп калышпайт. Өзүңүз байкап жүргөн болушуңуз керек, Бирине окшошсо, бирине окшошпойт. Анан негизи эле ушул акындык өнөр болуш үчүн кандай аракет кылыш керек? Мисалы сиз ыр жазам десеңиз, кандай аракет кылсаңыз ыр жазасыз? Мен жанагы аракет кылып көрдүңүзбү? Бир эки жазып көрөйүн. Ыр жаза албайм, бирок аңгемелер жазып даярдап койгом. Эми кудай кааласа ошо 1-2 жылдын ичинде ошо китебимди чыгарам да. Ал аңгемелердин ичинде курч темалар бар да. Мисалы, ар бир адамдын эле жашоонан алгам, бирок аттарын өзгөртүп койгом. Мисалы, мекен жөнүндө, ата эне жөнүндө, балдар, жаштар жөнүндө, кандай жолдо баратат, ошо жөнүндө аңгемелерим көп. Анан курч темаларыман ошо кандайдыр бир неме кырсыктарга кабылган немелер, туура эмес жолдо баргандар жазылганда, мен ошо аңгемелерим кудай кааласа чыгат. Мен кудай кааласа ушу 7 каналды дагы кошуп жазамын, жазганмын. Анан
Алапка шайыр апалары деп шайыр апалар жөнүндө дагы сүрөттөрү менен анан алапканын коозугу шаркыратма көл ошолордун сүрөттөрү менен кооз болуп чыгарам деген ойдомун ошо аңгемелериме. Аңгеме жазып турбайсызбы өзүңүз, Аңгемелерин таяк жазып коем. Биздин 7 каналды кошом деп калдыңыз, кандай кылып кошосуз аны? Эми мисалы үчүн азыр журналист Бакыт Өмүрзаковду Бакыт 7 канал деп туруп тема коюп туруп жазсам болот да, мисалы эми бир эле немеден үй бүлөсүн, иштеген ишин, мисалы үчүн Жайна кызым деп аны деле өзүмчө жазсам, үй бүлөсүн кандай иштешип атат, кандай кызматташып атат. Бул неме 7 каналда иштеген жаштар базар күнүндө эле, суббота күнүндө эле дем алышпастан иштейт да. Бүт баары жокко барып, солдаттар барбы, шайыр апалар барбы тартып келип атышат. Мен ошого өтө кубанычтамын. Мындай журналисттер, мындай Жайна кызым окшогондор аз да Кыргызстанда. Күнү түнү тынбай иштешет. Мен таң калам, булар качан эс алышат деп. Булар эс алып болот деп, рахмат. Мына ошондой биздин эмгегибизди баалаган сизге ыраазычылык билдирели. Кийинки буйрузам келгенде эфирден ошол ырыңызды ала келиңиз, аңгемеңизди. Биз да окуп бир кубанып, сүйүнүп калалы. Биздин апаларыбыз дагы бизге ушундай аңгемелерди жазып атып. Чындыгында жумуш баягы эзал күнгө карабайт. Каалаган убакта жумушка барып, ошол жалпы сиздердин талантты, сиздердин өнөрдү ошол 7 канал аркылуу жалпы элге тартылап келебиз. Эми бүгүн куржунда көп эле ыр бар экен. Ошондуктан азыр дагы бир чыгарманы биздин көрүүчүлөр менен чогуу угалык. Бул кандай чыгарма болду экен, алдыда көрөсүздөр, андыктан биздин экрандан алыстабаңыздар. Süylösün bir söz tamaşa, Bakıttın minip kemesin, Günü göde kalam canaşa, Günü göde kalam canaşa. Terim tamçılap, emgeke candı kamçılap, çalıkan gezde güç verip, Cağasın oygo şamçırap, Cağasın oygo şamçırap. Sulu kalamın durmuştu cidep sen menen, Çağılganı bolup canamın, Çağılganı bolup canamın. Mahabat çaçkan günümsün, Mangdayga tigen tünümsün, Öçürü görübü carığım, Öçpösün menin ümitüm, Öçpösün menin ümitüm, Öçpösün menin
Топлар телепрограммасы өз көрсөтүүсүн улантууда. Биздин студияга Ала Букадан Нурзаман тобунун жетекчиси Гүлбадат Султанова эжекебиз келип отурат жана анын кызы Жасмина дагы биздин студиянын кадырлуу мейманы. Жасмина, ушул сен шаарда иштейсиң же окуйсуңбу? Жок, мен азыр турмушка чыкканмын. Декреттемин, бир балам бар. Үйдөсүң. Үйдөн. Бош убактыңда эмне иш кыласың? Анан ушундай экрандарда, эфирлерде же болбосо радиолорго барып таятаңдын ырларын окуп турасыңбы же биздин 7 каналга алгач келип атасыңбы? Ооба, алгачкы келип атам, бирок 7 каналды ар дайым көрөмүн. Ушул Шайыр апаларды көрөмүн, өзүм дагы кызыккандыктан ар дайым көрөмүн жана ыраазычылык билдиремин. Ар дайым жакшы тартышат, качественно өтө жумушуңуздарды баалайбыз. Рахмат. Мынакей, сен буйруза азыр декреттемин деп калдың. Келечекте кайсыл кесиптин ээси болгуң келет? Мен окуганмын. Ишеналы Арабаев атында окуганмын. Кесибим мугалим. Буйруса келечекте мугалим болом. Жаш балдарга сабак берип, өзүңдүн тарбияң кайсы сабактан? 1-класстан 4-класска чейин билим беребиз. Башталгыч класс. Башталгыч класс. Жакшы. Гүлбадат эже 5 канча балам бар дедиңиз? 4 уул, 2 кыз, 6 уул. Бардыгы окунуп өттү. Балдарым шаарда жашайт, үйлөрү бар. Келип эс алып, анан кийин келем. Бул кызым деле шаарда, дагы бир кызым бар, Перизат, Акбалаева Перизат. Салам айтам сага. Шумкар неберем, салам айтам силерге. Кызым немеде, Жалал-Абадда медайым болуп иштейт. Номер 14 мектепте. Алардын деле иши жакшы иштейт. Машинаны айдайт, келип мени көрүп турат. Мен сыймыктанам, уулдарым, кыздарым менен. Айылда колуңузда балаңыз бар? Бар, бир балам бар, анан калган балдарым ушу шаарда. Бардыгы машина айдашат, машина оңдошот. Моторист бардыгы. Жакшы кесиптин ээлери ал дагы. Анан азыркы убакта апалардын баардыгы ушундай, бардыгы пенсияга чыгышып, анан жашынакай болуп үйдө отуруп калбай, ошол райондордо, шаарларда, айылдарда атайын топторду түзүп, сизге окшоп жетектеп аларды. Негизи эле ошол топ түзүш, апалардын тобун түзүп, аларды ырдатып, чордотуп алып жүрүш өтө кыйын. Жетекчи катары кандай түйшүктөрдү башыңыздан өткөрүп каласыз? Эми кээде кыздарды келгиле деп топтой албай калам. Анан кийин кыздар келгиле 7 каналга барабыз, же болбосо дагы бир мероприятие болуп атат, келгиле даярданайлы дейм. Анан кийин кыздар келишет, даярданабыз, музыканттарыбыз даяр. Кече жакын деле баардыгыбыз 5-өбүз тең барып 2 жастырдык. Музыкант как раз ошол күнү концерт болгон экен мугалимдерге. Музыкалары даяр экен, ырдап даярданып азыр ырларыбыз даяр азыр. Кай жерге барсак деле даяр. Мен кыздар менен сыймыктанам, себеби кыздар мени угат. Аны мен деле кыздарды угам. Формаларыбыз даяр, формаларыбыз деле даяр. Анан мен өзүм ушу ырга кызыккан үчүн дайым ошо 7 каналдан ырдап жаткан таланттуу апалардын баардыгын толук көрөм. Формаларына карайм, ырдап аткан ырларына карайм. Могу жакшы экен, могу жакшы да дейм. Могу форма сонун экен, ушундай форма тиктириш керек экен деп өзүм аракет кылам. Биздин ошол таланттуу апалар телепрограммасы жума сайын жекшемби күнү саат 9:15 эфирден берилет. Ал жерде өзүңүз көргөндөй биз республиканын бардык айыл шаарларын кыдырдык да, башын айтпадымбы? Баткенден баштап Ош, Жалал-Абад, Сыккөл, Токтогул, Алай, Аксыга бардык, сиздердин Ала Букага бардык. Ошол жактарда биз тааныбагандагы апалар көп экен да. Бул эми азыр баарынын тартып жетише албайт экенсиң. Бирок ошонсо да биз аракет кылдык колдон келишинче баягы жеткенге. Буйруза эми мына биздики күзгү сезон, эми студиядан тартабыз, дагы деле болсо мына алтын күз деп коебуз. Биздин Ысык-Көлдөгү апаларды тартабыз, себеп деген алар ушундай даярданышып, анан келгиле дегенде биз эми өзүбүздүн ишибиз, анан эфирге берип туруш керек. Ал жерде өзүңүз айткандай ар бир апалар өзгөчө формаларды кийишип, өзгөчө ырларды жастырышып, өзгөчө бир кыргыздын бир каада салтын, кол өнөрчүлүктөрүн көрсөтүп келет эмеспи? Сиздерде да ошондой кол өнөрчүлүктөр, каада салт менен иштегендер барбы? Бар, эми биз деле аракет кылып атабыз. Эми ошо сиздер ошол жака барып калсаңыздар, бизде өзүбүздүн маданият үй бар. Ошо маданият үйдүн жанына эле кыргыз үйдү тегип, бар кыргыз үйлөрүбүз деле бар. Айыл башчылар берет, 2 кыргыз үйүбүз бар. Анан ошо немелерибиз деле бар, оймо чиймелерибиз бар, кое турган, сала турган. Анан биздин ошо Алапка район боюнча 12 айыл өкмөт бар. 12 айыл өкмөттө 100дөн ашык таланттуу апалар бар. Алардын көпчүлүгү эле азыр бул 7 каналга келе элек азыр бир туугандар апалар тобу келди. Андан башка дагы
бир 3-4 топ эртең жаңы жылда барат го, алып барам го Кудай Буйруза. кааласа. Барабыз дешип атат баары. Буйруза, жалпы биздин көрүүчүлөргө да эскерте кетиш керек. Мына ошол жаңы жылдык берүү, мындан 1-2 жыл мурун биз бардык апаларга эскерте кетишибиз керек. Жаңы жылдык берүү мындан 1-2 жыл мурун ушул студияда Бишкекте эле тартылчу да. Андан кийин биз ушул жерлерде тартынып тура көргөнбүз. Былтыр Ош шаарында, Бишкек шаарында жаңы жылдык майрам тартылган. Анан быйыл дагы ордолуу жаңы ысым алган Манас шаарында тарткан турабыз. Манас шаарында ошол таланттуу апалардын жаңы жылдык программасы тартылат. Анан Бишкек шаарында тартылат. Буйруза ошол Манас шаарынан күтөбүз сиздерди. Ошол жакка барып, Алабукада канча топ болсо өзүңүздөрдүн өнөрдү, талантты көрсөтүп келиңиздер. Ал жакта биз ошол Алабукада бир туугандар деген жакшынакай топ бар. Өтө таланттуу апалар, жалаң бир туугандардан турган. Мына ошол топта биз менен тыгыз иштешип келет. Мына ошол эле жайкы бизде Көгүлтүр ысык көл телефестивалына да катышты. Ал жактан дагы алдыңкы орундарды алды. Учурда бизди көрүп жатса, мына ошол Алабука районундагы бир туугандар тобуна да салам айтабыз. Буйруза жаңы жылдык берүүлөрдө биз ошол Манас шаарынан жолугабыз. Анан эми дагы бир чыгарманы сиздин аткарыбызда угалы. Бүгүн атайын ырдайм деп алыстан ат артып, эңсеп Алабукадан келгенден кийин ырдатпасак болбойт апа. Ошондуктан дагы бир чыгарма Гүлбадат апанын аткарышында кабыл алыңыздар. Кандай чыгарма экенин сиздер менен биргеликте көрөлү. Жолдоштукка бектесе начар эмес, айтпайт элем сезбесем, ичим жаман туз куйгандай ачышып, бирге окуган курбуларды эстесем, ичим жаман туз куйгандай ачышып, окуган курбуларды эстесем, окусак да бирге окудук кадалып, жүрсөк дагы бирге жүрдүк шаттанып, аягында турмуш башка, иш башка, куштay туш-туш жакка тарады, аягында турмуш башка, иш башка, учкан куштай туш-туш жакка тарады. Vakıtas görüşkөнгө şaşabız, biri bizge, biri biz kat yazabız, kebiri boy, kebiri biz ügüttük, arkimi biz ertirdi işte yatabız, kebiri boy, kebiri arkimi biz azizdi işte yatabız. Esten ketpey dar bir jaştın külgön ay, esten ketpey torulzenen tüngör ay, jalındagан жаш өмүрдүн кештери, кандай сонун студенттик күндөр ай, жалындаган жаш өмүрдүн кештери, кандай сонун
Мына ошентип жагымдуу чыгарманын коштоосунда биз апалардын программасын улантуудабыз. Таланттуу апалар сиздер көрүп жаткан биздин студияда Гүлбатат апа жана анын кызы Жасмина студиябыздын коногу. Жасмина, келиңиз эми кайрадан өзүңдүн таятаңдын бир жакшы чыгармаларынан окуп бер. Кайсыл чыгармасын окуп бересиң? Билим деген чыгармасын окуп берейин. Билим жөнүндө. Билим, ооба. О билим, мага өнөр таап бердиң. Жат болду жүрөгүмдө атың сенин. Дагы окуп, дагы казам ээринбестен. Түгөнбөс өмүр шерик билим кенин. Билемин бакытымды таалайымды, талпынып дайым алга барарымды. Карматпай качып жүргөн турмуш сырын, багытып билим менен аларымды. Андыктан билим сени ардактаймын. Күн өтүп улам алга барган сайын, ширешкен 7 жашка толгонумда дос болуп сени менен жүрөк каныма. Жакшы чыгарма. Өзүң Жасмина китеп окуп турасыңбы бат-баттан? Азыркы убакта эми жаштардын көбү китеп окубай эле телефондон баардык нерсени таап калат да. Анан эми өзүң баягы башталгыч класстын мугалими катары, ошол агартуу тармагында эмгектеген инсан катары китепти көп окусаң керек, а? Ооба. Анысында баягы балдарга ушундайлардан окуп берип турасыңбы? Ооба. Алардын арасында таятаңда китебиндеги ырлардан бар. Албетте. Кайсыл чыгармаларын ушу билим, мынакей дагы кайсыл чыгармаларын көп окуп бересиң? Көптөгөн чыгармаларын окуп берем. Көбүнчө жүрөгүмдө, карындаш, билим, ушул сыяктуу көптөгөн чыгармаларын окуп беремин. Жана үйдө өзүм окуган көп китептерден бири бул Капаланба деген китепти көп окугам. Жана өз убагыңды, өз билимиңди баркта, баала деген китептерди окуймун. Өзүмдүн кесибим мугалим болгондуктан билимимди жоготпойн деп ар дайым изденип турамын. Жаңы методдорду үйрөнүп турамын. Жакында ишке киремин деп пландап атам, буюрса алдыда. Декреттен чыгып. Ооба, ошондуктан жаңы методдорду үйрөнүп, билимимди кеңейтип атам. Баягы окуп жүргөндө деле, мектепте окуп жүргөндө деле баягы алгачкы башталгыч класста окуткан эжекең эзиңде калат да. 10 жылдык барсаң деле, 20 жылдык барсаң деле ошол эжекең көзүңө көрүнөт. Андан кийин канча эжекелер окутат, мисалы агайлар окутат. Баары бир ошол ата тамгазын окуткан эң биринчи мугалимиң баягы жүрөктө калат да. Анан эми ошол балдардын жүрөгүндө калып бир жакшы өзүңдүн ийгилигиңи жаратып, өзүң айтып атасың, ар дайым изденүүнүн үстүндө жүрөм. Ар дайым жаңы методдорду колдонуп, мугалимдер, жаңы ырларды, жаңы башкача бир көз карашта окуучуларды окутуш керек да. Анан ийгилик каалайлык, бар бол. Ушул таятаңдын ушул китептерин такай окуп берип туруп. Себеп дегенде ыр силерге абдан керек болуш керек, ар бир иш-чараларда, концерттерде, мисалы, ошол эле мектептер арасында кыргыз тил майрамы белгиленет, Карлар күнү, жаңы жыл, Нооруз, бардык иш-чаралар көбүнчө атайын пландын негизинде иш алып барасыңар да. Жакшы, ийгилик каалайлы. Дагы бир чыгармасын окуп бергилем. Кийинки чыгармаңыз кайсыл? Дагы бир чыгармасын окуп берейин. Турмуш деген чыгармасын окуп берейин. Турмуш деген бирде таттуу, бирде ачуу. Бул сөз чындык, муну эч бир таана албаймын. Бирок анын ылгап алып таттуусун адамга кас ачуу жагын жамандайм. Турмуш деген бирде кулбак, бирде чөл. Көл бак турса, чөл жагына бара албайм. Гүл бакчада угам булбул үндөрүн, чөлдөн болсо эч нерсени таба албайм. Турмуш деген бирде жалын, бирде нур. Нур төгүлсө жалыныңа жандабайм. Биздин турмуш нурлуу, таттуу, гүлдүү бак. Ошондуктан мен башкасын каалабайм. Айбай, сонун чыгарма экен, Гүлбатат эженин ыр жазбай калганы өтө өкүнүчтүү. Болбосо ыр жазып калсаңыз эмгиче бир 2-3 китепти чыгарып коймоксуз го дейм, Сиз дагы окуйт окшойсуз, кармап калдыңыз китепти. Атамын ошо Шаарым ош деген ырын окуп берейин. Шаарым ош түштүгүмдүн борбору, көргөн сайын менде болот ойлонуу. Көркөмүндө жатса керек көрүнбөй, көп акындын кол тийбеген томдору. Анан калса ак буранын боюнда симфония оркестри ойнолду. Күндүз көркөм көчөн көрктүү супсулуу, кечте көрсөм өңүңдө бир кулпуруу, түндө көрсөм ай суктанып караган, жаш наристе бала окшойсуң уйкулуу. Таң алдында жылдыз тагып үйлөрүң, тээ тоо жакын шамал согот жып-жылуу. Канча бассам чарчабаймын бут талып, кандай сүйкүм касиет бар мынчалык. Сүйгөн жарым келе жатса жол тозуп,
андан мурун сени карайм суктанып. Карап турсам Сулаймандын тоосунан асфальт жолду алган сыйсың курчанып. Шаарым ош түштүгүмдүн борбору, бир көркүңө суктанамын 10 жолу. Сага дайым сакчы болуп турган сыйт, кылыч миздүү Памир алай тоолору. Кооз кылып койгонуна кубанам, кирпичиңди эмгекчинин колдору. Аябай эле чыгарма ош шаарына арналып жазылган чыгарма экен. Өзүңүз ушул апалардын арасында да ушул китептерди бердиңиз беле? Ушул китептерди окугула, менин атамдын китеби деп. Алышкан бардыгы эле. Учурда окуп жүрүшөт. Өзүңүз китеп окуйсузбу? Окуйм, кызыгам. Бир жылда канча китеп окуп бүтөсүз? Газеткалардан алып окуйм да. Себеби мына аңгемелерди жазганда бир эле теманы көркөмдөп көп кылып жазыш керек да. Мисалы, ийне жибинен аягына чейин сонун кылып. Ошон үчүн китептерди көп окуйм, библиотекадан алып. Мен бир айда бир 5-6 китеп окуйм, бирок бир айдын ичинде. Баягы айтып коет Аңгемелер. Жаназык издебей, жаназык изде депчи. Мына ошол жаназыктын баардыгы биздин китепте бар да. Биз билбеген сөздөр, көбүнчө ошол адабий тилде жазылган жакшы биздин акындардын аңгемелери бар, ырлары бар, атайын бир чыгармалары бар. Учурда дагы мына ошол Бишкек шаарындагы Алык Осмонов атындагы улуттук китепканада дагы мен билгенден бир жумасында бир 2 жолу ушул атайын китеп иш-чаралар өтүп турат да. Ал жерде биздин жазма акындардын ырлары. Анан мен ойлойм, бизде деле Кыргызстанда ошо акындар көп экен депчи. Себептигине тынбай ошол жерде жумасына 2 жолу болгондо бир айда бир 6-7 акындын китеби жарык көрүп турат. Ошонун баардыгы биздин жаштар, сизге окшогон окурмандар окуп аткандыгынан ошол китептер чыгып атса керек деп ойлойм. Эгерде алар окубаганда мүмкүн алар китеп чыкпайт беле. Анан азыр дагы мына ушул электронный китеп дагы чыгып атыптыр. Кече жакында көрдүк. Сен деле мугалим катары ошону көрсөң керек, Баягы токко сайып коет экенсиң. Токко сайып койсоң бүт сиздин атаңыздын ырлары окулуп. Баягы радио катары экен да. Окуу бара болбойсуң. Ал жерде өзү окуп берип турат. Бул дагы замандын жетишкендиги, биздин ошол Кыргызстандын өнүгүп жаткан бир себеби десек болот. Мына ошондой өнүгүүлөр биздин Кыргызстанда байма-бай болуп турсун. Анан баягы чыгармачылык жөнүндө сүйлөшөлү эми келиңиз. Чыгармачылыкта формаларды тиктирип атабыз деп атабыз. Азыркы убакта ошол Таджикстандан, Өзбекстандан келет, делегат келет. Аларга бир концерттик программа менен кошо эле кол өнөрчүлүк, баягы шырдак, кийиз, ала кийиздерди көрсөтөсүздөр же ырдап туруп эле кетип каласыздарбы? Ошо бир 10 чакты кыргыз үй тигилет деди го. Кыргыз үйлөрүбүз бар, шырдактар бар, коюлат баардыгы. Ошо баардыгы ошо шайыр апалардан бир 6-7 группа катышат экенбиз да. Күтүп алабыз, ырдайбыз. Анан ошо кыргыз үйлөрдү тигебиз, ишин кооздойбуз. Ошо анан күтүп алабыз да ошо келген меймандарды. Ал иш-чарада ошол Ала-Бука районундагы таланттуу апалар эле катышабы же Аксыдан, Чаткалдан дагы? Ошо өзүбүздүн район боюнча эле. Өзүңүздүн районда. Мисалы эми райондо ушундай иш-чаралар көп өтсө керек. Себептен биз байкаганда Токтогулда, мисалы Таласта, ошол эле Көлдө ушундай иш-чаралардын бардыгында биздин таланттуу апалар катышат да. Ал жерде баягы элечегин кийип, баягы сахнанын алдында отуруп көрүүчү болуп, ошол жерде батасын берип, баягы иш-чараны өткөрүп аткан жаштаргабы, ошол иш-чаранын уюштуруучуларына, ошол жерде жетекчилер, аким баш болуп биздин апалар алдыда отурат да. Бул да болсо сыймык, себеп дегенде ошол аял затын сыйлагандык биринчиден, экинчиден биздин ошол баш кийимибизди сыйлагандык элечек да. Ошондой иш-чараларда сиздер дагы барып катышып турасыздарбы? Атайын чакыруунун негизинде барып, конок болуп. Барабыз, ошо кече карылар күнүндө деле бардык, мисалы анда деле ырдадык. Ошо биздин эле группа барды, башка группа барбады да. Ошо карылар күнүндө кече жакында эле 19-числодо болду. Катыштык, сүйлөдүк, кичине подаркалар болду. Ошо кары 95-85 жаштагыларга кичине грамоталар берилди. Ошо биз айыл өкмөттөргө ыраазычылык айтабыз, ушинтип карыларды дайым сыйлап жылда өткөрөт. Ошентип кичине подаркаларды берет, чай уюштуруп берет. Жакшы, ошо айыл өкмөттөргө деле рахмат айтам. Айыл өкмөттөр ошондой карызы бардын ырызы бар дейт, Атайын карыларды сыйлап, апаларды сыйлап, аталарды сыйлаган биздин ошол Ала-Буканын кайсыл айыл өкмөт?
карайсыздар? Алапка айыл өкмөтү. Алапка айыл өкмөтүнүн жетекчиси биздин Гүлбадат апа ушундай мактап атат. Себеп дегенде ошол кылып аткан эмгеги үчүн, анан сиздерге кылган мамилеси үчүн мактап атат деп ойлойм. Эми кээ бирки бир баягы айыл өкмөттөр бар. Биздин аксакалдарды, ошол карыларды карабай койгон, көңүл бурбай койгон, эң башкысы сиздердин батаңыздарды алса, сиздердин баягы тилиңиздерди тапса, анан кичине болсо да сиздерге колдоо көрсөтүп, мүмкүн формадан, мүмкүн бир жака чыкканда жол киреден, эми айыл өкмөттөн кандай кылып акча бөлсө болот баарына. Эң башкысы ыраазычылык билдиребиз мына ошо Алабука айыл өкмөтүнүн башчысына дагы. Анан бүгүн атайын ошо сиздердин айыл өкмөттөн биздин Нурзаман тобунун жетекчиси келип, биздин атайын борборго келип, ошо биздин 7 каналы аркылуу жалпы бизде болуп жаткан иштерди, жана ошондой эле атасынын бир жазган ырларын окуп жатат. Дагы бир чыгармаңыз бар экен. Мына ошол чыгарманы дагы чогугалык, ардактуу көрүүчүлөр. Анан кийин Мая көз улантабыз. Kıyaldın çertip kıldarın, kıynaysın negi çırgalım. Otursam tursam tınçıbay sanam, oyuma düşüp mırdağım. Otursam tursam tınçıbay sanam, oyuma düşüp mırdağım. Köngüldün çubap çedesin, gözüme dayım kelesin. Kalpın bıçının bildir beydegi, kançaga kıynay beresin. Kalpın bıçının bildir beydegi, kançaga kıynay beresin. Jabıgıp japa çekmeyin, canar top olup ketmeyin. Ayasan aya tezirek emi, al olup kayra öçmeyin. Ayasan aya tezirek emi, al olup kayra öçmeyin. Aralap caştık bulvarın, atkarıp neçen ırların. Cürükü arınap cürükü dayım, cürölü gelçi jırgalım. Cürükü arınap cürükü dayım, cürölü gelçi jırgalım. Cürölü gelçi jırgalım, cürölü gelçi ınağım. Мына ошондой жакшы маанайда өзүбүздүн эфирибизди алдыга карай улантабыз. Жасмина, эми сага суроо берейин. Баягы агартуу тармагында өзүң мектепте кандай окудуң? Анан келечекте ушул кесипти тандадыңбы же кийин эле шаарга келгенден кийин мугалим болуу эңсеп? Баягы жаш кезде ар кандай кесиптерди, бир күнү врач болгуң келет, бир күнү ырчы болгуң келет. Ар кандай кыялданып жүрөсүң, анан же кичинекейиңден ушул мугалим болгуң келчү беле? Жок, кичинекейимден эле мугалим болгону аңсайт болчумун. Биринчи классымда эжекейден доскага чыгып бир нерселерди жазганына үйгө келип боор алып, мен дагы доскага жазып, ошол келечекте мугалим болууну аңсайт болчумун. Жана келечекте мугалим болуп өзүм жеттим, өзүм максатыма деп. Жана апам окутту, апама терең ыраазычылык билдирем. Окутуп, көп нерселерди үйрөттү, жакшы акылын айтып, мындай кылсаң жакшы болосуң, мындай кылсаң өнүгөсүң, мындай кыл, китеп оку деп көптөгөн өзүнүн акылдарын айтты. Жана мен ойлойм, Шайыр апаларга жетекчи болгонго өтө татыктуу адам деп. Туура. Эмне дегенге, мен үйдө окуудан келем да, окуудан келип атсам, ар дайым мындай даярданып аткан болот да, Шайыр апаларгачы. Ырдап аткан болот, өзүнүн ырын кайра угуп аткан болот. Ушунчалык өзүнүн мисалы кесибин өтө жакшы көрөт. Эми бул Шайыр апалар мен ойлойм бир кесип деп. Туура. Аябай жакшы көрөт ырдаганды. Ушунчалык кызыгам, ушундай да кызыккан адамдар да болот экен депчи. Музыканы жакшы көрүп
жакшы көрүп, жан дүйнөсү менен жакшы көрүп ырдап аткан эле болот да. Эртең турсам да ырдап аткан болот, кечинде жатарда да ырдап аткан болот, музыкасын алып, үйдө микрофон менен, колонка менен өзүнүн ырларын кайра угуп, кайсыл жеринен кемчилдик кетирдим, жакшы чыгыптырбы деп мындай карап кой деп. Гүлбатат апа, мына ушул топту түз электе эле ырдачу беле же кийин топ түзгөндөн кийин эле ырдап эле? Түз электе эле кызыгат болчу. Ушул ырды ырдасам кандай болот экен деп, мисалы, тойлордо, жакшылыктарда. Тойлордо, көбүнчө тойлордо ырдап калат болчу. Тойлордо ырдап, приздерди алып, анан ошодон кийин кызыгып, тойлордо ырдап жүрүп, кызыгып Шайыр апаларга кошулуп, азыр Шайыр апалардын жетекчиси болуп атат. Биз апа менен сыймыктанабыз, үй бүлөбүз менен көрөбүз, ырларын аябай угабыз, жакшы көрөбүз. Мисалы, биз музыка өзүбүзгө көчүрүп алып, өзүбүз дайыма угуп жүрөбүз. Биздин Гүлбатат апа буга чейин да биздин ушул 7-каналга келип, ушул куттуу студиябызда өзүнүн баягы интервьюсун берген да, маегин берген. Анан ушул маектерин көрүп турасыңарбы? Ооба, албетте. Ар дайым. Апам кандай сүйлөдү болду экен, кандай ырдады болду экен деп небере чөбүрөлөр баары биригип. Ооба, аябай жакшы сүйлөгөн болот. Ар дайым сыймыктанабыз, үй бүлөбүз менен баарыбыз чогулуп көрөбүз. Вообще сонун чыгыптыр деп сыймыктанып карайбыз. Буйруза, мына азыр бизди да көрүп жаткан жалпы көрүүчүлөр мүмкүн айтып аткандыр Гүлбатат эженин сүйлөгөнүн. Анан Гүлбатат эжеге айттым да, мен сиз жакшы сүйлөйсүз, кайсыл тармакта иштейсиз? Анан мен Гүлбатат эжеден сурадым да, сиз жакшы сүйлөйсүз, кайсы тармакта эмгектендиңиз, иштедиңиз десем, мен чакан эле бизнесим бар, бизнесменмин деди. Өзүмдүн акчам өзүмө жетет. Бизнес менен ошол талант тапууларды чогуу алып жүрөм. Себеп дегенде кызыгуубуз абдан жакшы. Эми үйдө отурганда Кудайга шүгүр, мынакей өзү айткандай балдардын баарын окутуп, бири Жалал Абадта болсо, бири Ошто, бири Бишкекте болуп, бири өзүнүн айылында, мына колунда. Сизди карап бар болсун ошо балдар дагы, ошолор менен сыймыктанып, азыр да сыймыктанып отурасыз. Ошол сиз тапкан, сиз баккан балдар менен сыймыктанып, келечекте бир төзү көрүнгөн кыргыздын эр азаматтары болсун дейлик. Мүмкүн учурдан да бизди көрүп жаткан болуш керек. Жалпы ушул Гүлбатат эженин үй бүлөсүнө, анын балдарына, келиндерине, күйөө балдары, кыздарына баарына ыраазычылык билдирели. Ошол апабызды жаркыратып, ар дайым эфирге алып чыгып, ырдатып, жакшынакай формаларды тигип берип, алып жүрөңүздөр. Эми бизге бөлүнгөн убакыт бат эле соңуна келип калды. Сизге бир эркин микрофон берейин, андан кийин бүгүнкү эфирибизди жыйынтыктайлык. Мен ушу 7-каналга келгениме дайыма жолдо үйдөн келатканда эле сүйүнүп келем да. Жакшы тартышат, сулуу болуп чыгам, ырларым сонун болуп чыгат деп сүйүнүп келем. Анан ушу мени колдогон балдарым Азизбек, Жалилбек, Рамиз, Чыңгыз, кызым Перизат, кызым Жасмина, баарыңарга салам, рахмат айтам. Дайым балдарым мени колдоп турат. Мен ошо уулдарым менен сыймыктанам, кыздарым менен сыймыктанам. Анан мен өзүм 40 жыл медицина кызматкери болуп иштегем. Азыр деле ошо медицинада бирөөдөр жардам сураса медициналык жардам көрсөтө алам. Себеби мен көбүнчө отделенияларда, ооруканаларда көп иштегем. Түнкүсү менен, күндүзгүсү менен болуп, капельница уколдорду сайгам. Мисалы, мен деле өзүмдүн кесибим менен сыймыктанам, себеби медицина бардык жерде керек. Бирөө ооруп калса сразу биринчи жардамды көрсөтө алам, мисалы. Анан кийин ошон үчүн ырдайм дагы, ырга дагы кызыгам. Анан ушу телестудияга терең ыраазычылык айтам. Анан дагы Бакыт балабызга дагы чоң рахмат айтам. Сүйүнөм, өзүм баламды көргөндөй сүйүнөм. Жайна кызым да өзүм кызым көргөндөй сүйүнөм. Рахмат. Ошо сүйүнүчтөрүмдү айтып коюшум керек. Анан жалпы эле ушу 7-каналдын иштегендерге баарына терең ыраазычылык айтам, рахмат айтамын. Рахмат атайын, алыстан Ала Букар районунан бүгүн келип, Борборго келип, биздин ушул 7-каналды эңсеп, ушул каналдан чыксам экен, ушул каналга ырларымы, атамдын ырларын окусам экен, өзүмдүн ырларымды ырдасам экен деп өзүңүз келбей мынакей Жасминаны кошуп, кызыңыз менен келип отурасыз. Сиздер үчүн ар дайым биздин 7-каналдын эшиги ачык. Кайсыл убакта болбоңуздар, өзүңүздөрдүн жакшынакай ырларыңыздар менен, өзгөчө бир талантыңыздар менен келсеңиздер, биздин студия сиздер үчүн ачык. Ар дайым сиздерди күтөбүз.
келип туруңуздар, дагы бул жолу ыраазычылык билдирели. Ардактуу көрүүчүлөр, сиздер Талант Топулар телепрограммасын көрдүңүздөр. Бүгүн атайын Ала Бука районунун Нурзаман тобунун жетекчиси Гүлбатат эжекебиз келип, ошол эле чыгармачылыктын үстүндө аны менен катар ошол өзүнүн атасынын китептеринен дагы ырларын окуп берди. Мына ушундай таланттарды биз Талант Топулар телепрограммасынан күтөбүз. Эгерде сиздер таланттуу болсоңуздар, өнөрлүү болсоңуздар, биздин студияга келиңиздер. Андыктан биз төмөндө номерлерди калтырып коебуз. Мына ошол номерлерге байланышсаңыздар, биздин 7 каналдын эшиги сиздер үчүн ачык. Ал эми сиздер менен коштошобуз. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман туруп бар болуңуздар.